Норус – жаңылануунун, жаңыруунун символу. Кыдыр дарыган кыргыз эли бул күндү муундан муунга, урпактан урпакка өткөрүп келет. Мына ушул ата-бабадан келаткан салтты улай Москвада эмгектенген мекендештерибиз бүгүн чогулуп, сүмөлөгүн кайнатышып, жакшы тилек менен сүмөлөккө камынышууда. Сүмөлөк үчүн атайын жазгы буудай тандалып алынып, караңгы жайга коюлат да бир жумадан ашык күн сайын суу себилет. Аны менен бирге буудайды өндүргөн адам эл журтка тынччылык, молчулук, жакшылык тилеп күн сайын дуба кылат. Мына үстү жашыл болуш керекпи? Жашыл. Илгери ошо өлбөгөн кулга жазда келет деп үзүкчүлүк маалда бир аялдын күйөөсү каза болуп калган экен, ошо балдарын кантип тойгузарын билбей, балдары ыйлап атканда балдарын алдап казанга ташты салып, Жети ташты салып, таң аткыча кайнатып, балдарын ушундай жубатып уктап калышыптыр балдары. Анан Кудайдын боору оруп, ушул таң аткыча ушул сүмөлөккө нур тамак түшүп, ошонун Кудайдын тамагы болуп, ошондон кийин ошол сүмөлөк пайда болуп калган. Туулган жерден алыс жүргөн жердештерибиз бул күнү Москванын жерлеринде чогулушуп, Норус майрамын белгилешти. Ушинтип ата-бабалардан келаткан салтты улап, сүмөлөк кайнатууну 7 жыл кайнатсам деген тилегим бар. Кудай буйрса, быйыл 4-жылкы кайнатып атышым. Ошол жакшы тилектер менен 3 жыл кайнаттым буга чейин. Будайды бир 10 күн калганда баштап, кадимкидей эле ушул Москвадагы базардан эле сатып келип, көпчүлүгү кызыгышат да, будайды каяктан аласың, үйдө кантип кайнатасың деп таң калышат да. Анан ошо базардан эле өзүбүздүн Орто Азиялыктар саткан базардан эле алып келип, 2 килограмм кайнатам. Норус ар кандай улуттук оюн-зооктор менен коштолот эмеспи? Бүгүн эжелер сүмөлөк даяр болгончо кыргыздын керемет ырларынан обон созуп олтурушту. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, кызырып көздөн жаш тамган. Жөнөдүк Москва калага, турасың менин санамда, жүзүмдөй бышкан өр түрөбө, жүзүңөн жаным садага. Ошентип илгери үмүт, жакшы тилек менен кайнатылган сүмөлөк даяр болуп, келген коноктор даам татышты. Лира Ахматова, Айсалкын Эргешбай кызы, Мадина Жапарова, Нургазы Жайнаков атайын Кутмантан көрсөтүүсү үчүн Москва шаары. Окчулуктун жылы болсун. Норус майрамыңар жакшылыктын жылы, молчулуктун жылы, кутчулуктун жылы болсун. Бардыңарга кааларым чыңден солуп, узун өмүр, иштериңерге ийгилик. Бүткүл Кыргызстанда жаңылыктын, жакшылыктын баркыны алып келген жылдардан болсун. Мен силерге ушу Каарова жана атам Сатар, уулум Амирбек баарыңарга чыңден солук, иштериңерге ийгилик, дайыма элдин аксакалы, жаштын кызматкерлери болуп жүрө бериңиздер, менин кааларым. Ошондой эле силер тоскондой биз дагы ушу Москва өрөөнүндө биз да өзүбүз Норус майрамын тосуп олтурабыз. Кудайым ушул колдоп Норус майрамында кыргыз элин колдосун. Ошонун катарында эл журт, ата-энем, бир туугандарым, бала чакасы менен аман болсун. Үй бүлөм, бала чакаларым аман болсун. Бүт кыргыз элине жакшы каалоолорум, тилек максаттарым баары кыргыз элим үчүн.
Хочу поздравить всех киргизстанцев с праздником Навруз. С праздником, брат. Спасибо. У всех с праздником. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушул Жалал Абад областынын Сузак районунун Барпы айылынын Бешмойнок айылындагы ушу ата энеме салам. Ушу атам Мотомөр, апам Гүлнара. Ушу Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул бүткүл көрүп жаткан ушул кыргызстандык туугандар бүт баарыңыздарды куттуктайм. Жалпы мекендештерибизге, кыргызстандык бардык мекендештерибизге салам. Нооруз майрамы менен бүтүн кыргыз элин куттуктаймын. Ошонун ичинде Жалал Абад областына караштуу Барпы айылынын Бешмойнок айылына өзгөчө салам. Атама, кайнатама, кайненеме, кайнелериме, балдарыма, тууган урукка бүт баарына салам айтабыз. Биз тынчпыз. Бизден кабатыр албагыла. Биз дагы ошо бүгүн Нооруз майрамын белгилеп, ошо чогулуп калдык кичине. Ошол себеп менен баарыңарды куттуктап кетебиз. Апам кайрынса, силерди Нооруз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерди сагындым. Аябай сагындым, апа, ата. Саламатсыздарбы Бешмойнок айылынын тургундары. 21 март Нооруз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле айылдаштар, бүт туугандары, мабалар, чоң опалар баарыңарга чоң салам. Учурдан пайдаланып, биз дагы ушул Москвадагы Бешмойнок айылынын тургундарынын атынан жалпы кыргыз элибизге, өзүбүздүн айылыбызга, Жалал Абад областынын Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнүн Бешмойнок айылына өзгөчө чоң, ысуу, жылуу салам. Ошонун арасында Камыт атама, Малда апама, балдарыма, досторума жана жалпы тууган уруктарыма, айылдаштарыма чоң салам айтып, Нооруз майрамында менен куттуктайбыз. Бар болсун, аман болсун.